Акыл Өксөнбекович, консолидированный бюджет деп 503 миллиард алып келип атасыз, 120 миллиардка өсүштүп атасыз. Бул өтө чоң цифралар, быйылкы жылдагы аткарылбай калганын билебиз. Ийгилик каалайбыз, эми ошо туура прогноз кылып алып келсеңиздер жакшы болот. Экинчи окууда дагы сунуштарыбызды беребиз. Биринчи суроом, мына административдик территориалдык реформа деп айтып кеттиңиз, баштадык, жүрүп баштады деп атасыздар. Ушуга улай, мына Ош шаарына реформа керек болуп атат да, ошол территориальный. Ош шаарынын территориясы мына сыртынан караган менен шаардын өзүнүн территориясы Кара суунун территориясына кичине болуп кетти да, айланасында Кара суунун айылдары толуп кетти. Еще баягында анклавтары дагы бар. Өтө тартыш маселелер жаралып атат. Мисалы маршрутка сен Кара суу районуна айылкесиң деп, шаардын ортосуна барбай койгон жерлер бар. Ошол эле учурда шаардын службаларын колдонуп атышат Кара суу районунун. Ошо убакыт келди да, бул инвестициялык климатка да жакшы болот эле. Ушул Ош шаарынын территориясын чоңойтуу боюнча өзүңүз бир жакшы бир комиссия түзөсүзбү, ЖАТРдин эң алдыңкы түптөн кийин Ош шаарынын койсоңуз жакшы болот эле. Айланасында азыр 1 миллионго жакын калк жашап атат. 1 миллион калкы бар Ош шаары десе, инвесторлор да көп келмек да. Ошону эске алып жооп берип койсоңуз. Биз даярбыз. Бишкек шаарын 2 миллионго чейин өсөт деп жакынкы 10 жылдын ичинде ген планын түзгөнгө тапшырма бергенбиз. Ош шаары дагы 1 миллион кишиден кем эмес болуш керек деген таризде иштеп атабыз. Ошол боюнча өзүңүз жакшы ишти баштасаңыз, бул өтө күндүн эң орчундуу маселеси. Экинчи суроо, биринчи байлык ден соолук дейт. Бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыры менен ооруган биздин жарандарыбыз өтө көп. Эң биринчи орунда турат. Биздин 7 миллион калкка бир жылда 7000 операция жасалыш керек экен статистика боюнча. Бүгүнкү күндө болгону 1000ге жакын гана ушу частниктерди кошкондо операция жасалат экен. 6000 адамга жасалбай эле ушул кыйналып өлүп кетип атат деген сөз да. Ошон үчүн ушул тармакка чоң көңүл бөлсөңүз, Ош шаарына ушул кардиохирургический чоң центр ачсаңыздар, Бишкекке ушундай бир программаңызга киргизиңчи. Элибиз кыйналып кетти. Туура 54% азыркы өлүмдөр ушу жүрөк ооруларынан болуп атат. Азыркы этапта кардиология институтунун директору америкалык 2-3 чоң компания менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бүтүп калды. $200 өзү стенд экен, анан ошо стендти коюш үчүн одноразовый механизмдерде $200 болот экен. Кыргызстанга $400 менен алып келсек, болчу да экен да. Анан жылына сиз айткандай 6000 эмес, бизге 10.000ден операция керек болуп атат. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ошол операционный кардиохирургия тармагына көбүрөөк көңүл бөлсөк, көп адамдардын өмүрүн сактайбыз. Ошого менен улай эле мына Жалал Абадта түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борбору бар. Ушул 10 жылдан бери бүтпөй келет. Быйыл 20 миллионго жакын былтыр бердиңиздер окшойт. Дагы 100 миллион требует этет да, зданиялары бар, бүтпөй турат. Шуну бюджетке киргизип коюңуздарчы. Барбы бюджетте? Отурабы? Азыр 20 больницанын ордун тактап атабыз, чоң-чоң шаарларда. Ошонун баарына дагы акча издейбиз. Школ менен больницаларга акчабызды аябайбыз. Кийинки акыркы суроом аграр тармак боюнча, мына биздин тери жүн иштетүү боюнча бир чоң ишканалар керек да, ушул боюнча бар программада. Азыр ошонун үстүндө Бакыт Эргешевич иштеп атат. Жүн боюнча алектенген бизнесмендер кредит алгандардын баарын чогултту. Бир эки эле цехыбыз бар экен, кара жүндү жууй турган. Алардын да кожоюндар менен сүйлөшүп атат. Эми алардын сүйлөшүүлөрүнө майнап чыкпаса, анда өзүбүз сатып келип коебуз.